Osmanалы Сыдық уулу өзүнүн бул китебин жазып атканда 100 жыл мурда чыгарар алдында ар бир жүрөгүндө жалынар кыргыз жаштары өзүнүн тарыхын билиш керек. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбесек, анда биз келечекти билбейбиз. Өткөнүбүздү билбесек, келечекти билбейбиз деп ачык эле жазган. Өтө намызданган. Анткени ал убакта кыргыз тарыхына арналган атайын китептердин жоктугуна. Ошон үчүн ал ошол бүтүндөй Кыргызстандын көптөгөн чөлкөмдөрүн кыдырып, ошол мезгилдеги санжырачылардан, ошол мезгилде тарыхты билген мыкты даанышман аксакалдардан Кыпылбайдан чогултуп отуруп өзүнүн тарыхын жараткан. Ал эми азыр бүгүнкү эгемендүүлүк күнүндө биз өзүбүздүн көп томдуу тарыхыбызды 20 жыл бою жаза албай келдик. Осмоналы Сыдық уулундай бизде ушунчалык бир аракет кылган тарыхчыларыбыз бир аз солгундураак иштеп атат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө тарыхка карата мамлекеттик саясат эгемендүүлүк жылдарында жок болуп келди. Айрым бир мааракелик жылдарда гана тарыхка өзгөчө көңүл бурулат дагы. Анан түпкүлүктүү тарыхты жазууга келгенде мамлекеттен бир тыйын да каражат бөлүнбөгөндүктөн бүгүн биз Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан сыяктуу көп томдуу тарыхыбызга ээ боло албай келе жатабыз. Тарыхын билбеген кыргыз баласы эчтекени билбейт. Ал деген окуу, илимден, билимден артта калат. Ошон үчүн билим алам деген кыргыз баласы, улутка кызмат кылам деген кыргыз баласы дайыма ушу эң максатсыз улутка кызмат кылуу, кыргызга кызмат кылуу деген маселени коюп, ошону биринчи коюп, ошону алдыга койгондугу менен агартуучулук милдети чоң да. Siz kızı katары bu kişinin ömür bayanın genen kesir bir aytıp berseniz. Менин атам Осмоналы Сыдық. Атасынын аты, чоң атам аты Кыдык эле, бирок Сыдыктын өзүнүн да себеби бар, эмне үчүн Сыдык болуп калгандыгысы. Осмоналы атам Кыргыздын эң биринчи туңгуч жазма тарыхчысы. Бул тарыхчы болушунун да өзүнчө бир себеби бар экен. Атам урусу сарбагыш ичинде абайылда черикче дейт бизди, манактардан. Анан атам өзү эмесин сабатсыздыгын эрте жоюп, чоң окуу жайларынан окуп, анан кийин Бухарага барат, Бухарадан окуп калат. Өзүнүн агасы да абдан чоң билимдүү болгон адам экен, Жаркынбай атабыз, бир тууган агасы. Анан ошо Бухарага барганда башка улуттун балдары сурайт экен да. Кыргыздын атасы барбы? Кыргыздын тарыхы барбы? Эгерде кыргыздын тарыхы болсо атаңар ким деп. Анда бизде эме жок, тарых жок. Тарыхы жок элдин деген атасы да жок. Силер деген 40 кыздан тарагансыңар. Деп анан багы башка улуттун балдары шылдыңгыла баштаганда, анан атам ошондон ыза болуп, анан окуусун ошол жерден таштап, анан кийин 15 жыл жер кыдырат да. 15 жыл. Ошонтип 15 жыл жүрүп, жер кезип жүрүп, анан кыргыздын атасын табат. Мен ошол атамдын өзүнүн биринчи сөзүн айтып берейин. Атамдын өзүнүн сөзү сөздө кошулган эмес, сөзү да алынган эмес. Мындай дейт да: ар бир калкка бирден тарыхы бар эмеспи дейт. Биздин кыргызга тарых жазуучу адам жок болгон үчүн кыргыз 40 кыздан деп Шайхы Мансурдун бир нече акылга туура келбеген жомоктору келтирилген. Көрпө тери алдап алуучулардын сөздөрү жанымай өтүп, 15 жылдан бери карай аңтарып текшерип 200 000 кыргыздын ата бабаларын таратып, Адам алейхисаламга жеткиздим дейт. Биз дагы асыл заттан экенибизди билсин үчүн 15 жылдык эмгегимди 1 саатча көрбөй калем тыбырата баштадым.
төмөндө сары багыш, солто, бугу, саяк, азык, черик урууларын бир-бирден баян этип, кыскалык өз ара билген катар азыркы журт башчыларына чейин жеткирдим дейт. Атамдын тарых жазуу себеби ушул да, тарыхчы болуп калыштын себеби. Анан ошентип бул атам бул эмени айтат дагы эме сөздөрдүн арасында көп тарыхтарды аңтардым дейт. Аңтарбаган тарыхым калган жок дейт. Арабияга барган, Пакистанга, Афганистанга, Түркияга барган, ошол жактан бүт тарых издеген, Казакстанга да барган, казактын да тарыхтарын аңтарган. Анан ошентип жүрүп айтат, бир зор китептен таптым дейт. Бирок ошол зор китептен атын жазган эмес да. Зор китептен таптым дейт. Ошентип жүрүп анан кийин атасын анан Адам алейхиссаламдан бери карай жүрүп отуруп Нух пайгамбарга келип, Нух пайгамбардан бери карай, Япастан бери карай, Түрктөн бери карай жүрүп отуруп анан кийин Огузхандын 24 небересинин бир небереси кыргыз экен. Ошондон анан биз дагы бир асыл заттан турбайбызбы? Биз кулгутандан эмеспиз. Биз да бир ошондой асыл адамдарданбыз деп анан кийин жанагы эмени Шадманияды койгон ошол. Шадмания деген баягы арабчадан которгондо сүйүнүштү, кубанычтуу деген сөз экен. Ал эми Мухтасар деген дегенде бул Мухтасар деп жазган Мухтасардын кыскача кыргыз тарыхы. Кыскача болгону мисал үчүн бир урууну айткан же моңголдор же черик. Ана моңголдордон булбул ата деп эле кеткен да, ал эмне үчүн моңголдор болгон деп. Аны чечмелеген эмес. Анан экинчи китебинде ошолордун баарын чечмелеген. Бул эмне үчүн сарбагыш аталды, эмне үчүн саяк аталды, ошонун баарынын себептерин жазып эме кылган. Жар көрсөткөн. Ошондо эми мындай айтканда атам 15 жыл эмгек кылып, жер кыдырып, эл кезип жүрүп, мени өзүмчө ойлойм, мен атам, менин атам деп деле айтпайм. Бул кыргыздын атасы. Кыргыздын атасы. Кыргыздын атасын табайын деп жер кезген бир балада, жер кезген.